Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде 3 тепкичке көтөрүлдү. Уюмдун расмий сайтында бүгүн 24 октябрда жарыяланган маалыматка таянсак, Кыргызстан 94-орунда жайгашты. Буга чейин сентябрь айындагы рейтингде Кыргызстан 97-орунду ээлеген. Кыргызстандын командасынын рейтингде ээлеген ордунун жогорулашына 2022-жылдагы дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын алкагында 2 беттеште жеңишке жеткени себеп болду. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 10 октябрда Бишкекте Мьянма курама командасын 15 октябрда Улан-Батырда Монголиянын курама командасын 2-1 эсебинде жеңген. Рейтингде көч башында Бельгия, Франция жана Бразилия турат. Дүйнө чемпионатын тандап алуу турундагы Кыргызстандын атаандаштары болгон Жапония 28-орунду ээлесе, Тажикстан 116-чы, Мьянма 147-чы жана Монголия 186-чы катардан орун алды. Жалал Абад облусунда саясатчы Садыр Жапаровду колдоо штабын уюштурууга жана андан ары ишти улантууга укук коргоо органдары жолтоо болуп жатышканын бүгүн анын тарапташтары билдирип чыгышты. Алардын бири Абдыпата Маткалыковдун айтымында штаб үчүн геңселерди ижарага алууда укук коргоо органдары тоскоол болуп жатат. Биз мыйзамдуу түрдө иш алып баралы деп штабты уюштурууга шаардан ижарага геңс алганбыз. Бирок айрым укук коргоо кызматкерлери ижара берүүчүлөрдү коркутуп, бизди имараттан чыгаруунун айласын издеп жатышат. Буга чейин 6 геңсебиздин менчик ээлери укук коргоо органдарынын басымынан улам бизге берүүдөн баш тартып коюшту, деди Маткалыков. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ушул жагдайды жана Садыр Жапаровдун соттук иштерин катуу көзөмөлгө алышын суранды. Ал эми Жапаровду колдоо штабынын дагы бир мүчөсү Нокен районунун тургуну Гүлнура Абсабырова башка аймактарда да штабтарды уюштурууга бут тосулуп жатканын билдирди. Көмтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Депутат Кожобек Рыспаев парламентке ток адамдар келиш керек деп эмненин негизинде айтканын түшүндүрүп берди. Журналисттер парламентке жалаң акчалуу адамдар эле келиш керекпи деген суроо беришти. Анда мен парламентке үй бүлөсү ачык эмес, мамлекетке кызмат кылам деген адамдар келсе жакшы болот эле деп жооп бердим. Депутат болом дегендер көбөйүп кетти. Ал үй бүлөсүн багабы же элге иштейби? Ошон үчүн мамлекеттик кызматта жүрүп байыбаган, өзүнүн ак эмгеги менен акча тапкан адамдар келсе туура болот. Ток адамдар деп жалаң байлар келиш керек дегенди түшүндүрбөйт. Ар бир адамдын эл үчүн иштей турган убактысы келет. Мисалы мен 50 жашка жакындап бала баграмды камсыз кылып парламентке келдим. Аялым, балдарым ачка болсо элге кантип кызмат кылмак элем деп Рыспаев Супер KG порталына билдирди. Чүй облусунда жүк ташуучу унаа менен Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндө кичи автобус кагышты. Жол кырсыгынын кесепетинен 18 жүргүнчү менен бара жаткан кичи автобус оодарылып кеткен. Бул тууралуу Турмуш басылмасы күбөлөргө таянып жазды. Болжолдуу маалыматка караганда, жол кырсык 24 октябрда саат 13:30 чамасында Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 38-чакырымында катталган. Кичи автобустун айдоочусу жүк ташкан унаадан ашып өтүүгө аракет кылган. Бирок рулга ээ боло албай унаа оодарылып кеткен. Оор жарат алгандар жок экени айтылууда. Көп жылдар бою Вечерный Бишкек, Словак Кыргызстана, Утро Бишкека, Чуйское известия гезиттеринде эмгектенген Российская газетанын Борбордук Азия өкүлчүлүгүн башкарган Александр Викторович Никсторов деген абдан акылдуу, калеми курч аксакал кесиптешибиз бар. Ал бүгүн 24 октябрда өзүнүн Facebook баракчасына жан ачып депутат Рыскелди Моонбеков жөнүндө минтип жазыптыр. Депутат Рыскелди Моонбеков Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитет жыйынында өз сөзүн табышмак менен баштады. Путиндин эмнеси кыска да Назарбаевдин эмнеси узун деп сурады. Анан кайра дароо жообун айтты. Фамилия деп. Мага депутаттын деңгээли 2 класстын окуучусундай сезилди. Анан биз алардын идеяларына таң калып коебуз. Бул тууралуу бүгүн 24 октябрда Коомдук анализ ачык коомунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова айтып чыкты. Ал коррупцияга такыр эле чөгүп кеткен, медицинадагы кечирилгис, өтө уятсыздык, алдамчылык боюнча чындык таппай жүргөн келиндин катын жарыялап, ага кандай жардам берүү керектиги тууралуу коомчулукка кайрылуу жолдоду. Төмөндө чындык таппай чыркыраган ал келиндин укук коргоочуга жазган катын толугу менен беребиз. Эже, сиздин жардамыңызга муктажмын. Эмне кылышым керек? Кайсы жактан жардам алсам болот? Мен Чүй Токмок шаарынын төрөтканасынан эгиз уул төрөгөм. 1,5 суткадан кийин бирөөсү
күндүзүн температура болуп жатат деп алып кетишип 1 сааттан кийин чарчап калды деп коюшту. Эмне болуп чарчаганын сурасак, түшүндүрүп бере алышпаган. Андай болсо баланы көрөлү десек моргту деп көрсөтпөй коюшкан. Милиция чакырып дагы баланы ала албай койдук. Ошон менен мен баланы көрбөй калдым. Эртеси жолдошума бериптир баланын сөөгүн. Моргту деп мени алдап коюшкан экен. Төрөткананын ичинен эле алып чыгып беришиптир. Эмне болуп чарчаганын билели деп экспертизага бергенбиз. Жыйынтыгын 2 ай чуркап жүрүп араң чыгарттык. Андагы медициналык бүтүмдө ичтен өлүк төрөлгөн бала болуп чыкты. Кантип ушундай болсун? Менин балам тирүү төрөлүп, эмчек жанымда жатканда ананда бизге чарчап калды деп берген бала менен менин тирүү эле төрөлгөн баламдын бою, салмагы, башынын диаметринин өлчөмү, төшүнүн айланма өлчөмү айтор баары тең дал келген жок. Мына ошонун баарын көрүп билип туруп бизди милициялар эч чара көрбөй жатышат. Барбаган, кайрылбаган жерибиз калбады. Врачтар болсо биздин бала кылып жасатып жатышат. Ошондо менин баламды аборт кылынган балага алмаштырып салышыптыр. Эч жерден чындык таппай жатам. 8 ай болду чуркап жүргөнүбүзгө эч бир жыйынтык чыкпай койду. Сиз жардам бере аласызбы? Бизде Кыргызстанда эч кандай мыйзам иштебейт экен. Коррупцияга малынбай эле чөгүп кетиптирбиз. Карапайым элдин үнүн эч ким укпайт. Бул врачтар менин эле балам эмес, көп балдарды милициялар менен биргеликте сатышат экен. Биздин ишти такыр жылдыртпай жатышат. Мен жүрөгүм менен сезип жатам. Балам тирүү, бирөөнүн колунда чоңоюп жатат. Эже, сизден жооп күтөм. Кыргызстанда абакта отурган Крим төбөлдөргө эч кандай артыкчылык берилбейт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев VBKG маалымат порталына билдирди. Анын айтымында, эгерде мамлекет ЖМКнын көйгөйлөрүнө толук кандуу көңүл бурбаса, анда абактардын жетекчилери Крим төбөлдөрдөн жардам суроого мажбур болушат. Абактар бар болгондон кийин Крим чөйрөнүн өкүлдөрү абакта отургандарды өз көзөмөлүнө алуу аракетин кыла беришет. Мен өмүр бою уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүп келем. Крим чөйрөнүн өкүлдөрү катардагы жөнөкөй соттолгон жарандар сыяктуу эле иштешет. Текшерүү учурунда чыгышат. Аларга эч кандай артыкчылык берилген эмес. Бирок түрмөлөрдө отурган жарандардын өздөрүнүн ички мыйзамдары бар. Колониялардын жетекчилери аларды эске алуу менен иш алып барышат. Мындан сырткары Мелис Турганбаев абактарда мыйзамдагы уурлар отурушабы деген суроого жооп берген. Жок, андайлар жок. Майда барат криминалдык чөйрөнүн мүчөлөрү эле отурушат. Камчыбек Көлбаев дагы эркиндикте жүрөт. Менин билишимче, ал Крим чөйрөдөн чыккан деп билдирген Мелис Турганбаев. Эл өкүлү мыйзамга каршы бир нече компанияга эйлик кылары айтылган маалымат боюнча жооп кайтарды. Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашеванын декларациясында көрсөтүлбөгөн айтылган фирмалардын көбү азыр иштебейт. Экономист KG порталында жазылган маалымат боюнча парламент мүчөсү Вести KG сайтына ушундай жоопту айтты. Сайттын маалыматына ылайык, эл өкүлү 5 фирманын негиздөөчүсү жана кош негиздөөчүсү экенин жашырып койгон. Юстиция министрлигинин ачык маалыматтарында Мамашева төмөнкү компанияларда үлүштөргө ээ экени жазылган. Айсулуу ЖЧК кандайдыр бир айкындоосу жок кеңири түрдөгү товарларды дүңүнөн сатуу менен алектенет. Кыргыз-орус биргелешкен Dasmi Aviation ишканасы жадвалга ылайык аба аркылуу ташуулар. Kit Travel ЖЧКсы аба аркылуу ташуулар менен алектенген дагы бир компания. Daснур ЖЧКсы туристтик агенттиги. Аквапарк Dasmi бул жабык фирмалар деп ишендирди Айсулуу Турсбековна. Көп фирмалар азыр жабылып калган. Кээ бирлери боюнча мен ишеним башкаруу өткөрүп берген, бирок алар дагы жабылуу процессинде турат. Көптөгөн депутаттарга карата мындай маселелер көтөрүлөт. Жакында эле Эльвира Сурабалдиева бир нече ЖЧКлардын ээси экенин айтып чыгышкан, бирок чынында мындай эмес. Анткени бул фирмалар иштебейт. Өнүгүү Прогресс фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров Азия Ньюс гезитине идин акыркы учурда иштеп жаткан абал тууралуу маек куруп берди. Тынчтык Ураимович, кесиптешиңиз Жан Ракаев Бишкектеги Мадина кафесинин ээсинин мыкаачылык менен өлтүрүлүшүн мисалга тартып, криминал баш көтөрө баштады дегенде пикирин айтты. Сиз бул пикирге кошуласызбы? Ар бир кылмышты көзөмөлдөн чыгуу деп тааныссак болот. Ички иштер министрлиги атайын кызматтын кээ бир бөлүмдөрү жумушун так аткарышы керек. Себеби криминалдын баш көтөргөнү бул өлкөнүн коопсуздугуна, экономикасына, инвестициялык климатына, элдин бейпилдигине түздөн-түз таасирин тийгизет. Ошон үчүн криминал менен аеосуз күрөшүү керек. Бизнесменди таламандын тал түшүндө алып кетип өлтүрүп, машинасын коркпой үрүкпөй башка түскө боеп минип жүргөндүгүн, бул мыйзамды урганым жок, мамлекетиңди урганым жок дегенди катар кабыл алам. Ички иштер министрлиги алсыз болуп жатат дегенге макулсузбу? Алсыз эмес, бирок ички иштер министрлиги жетиштүү деңгээлде иштей албай жатат деп айтар элем. Алсыз болгондо анда анархия башталат, иштеп атышат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес. Анын себеби эмнеде? Материалдык камсыздоонун начардыгындабы же кадрлардын компетентсиздигиндеби? Бул жерде адамдык фактор роль ойнойт. Ар бир адам өзүнүн жумушун так аткарыш керек. Материалдык база, анын үй бүлөсүндө климат бул башка маселе. Ошол нерсеге бардыңбы, иштешиң керек. Анан силер мага шарт түзүп берсеңер иштейм деген туура эмес. Болбосо элди да өзүңдү да кыйнабай, ордуңду бошот да башка жумуш изде. Эгер каалоо болсо криминалды 3 айда эле жок кылып койсо болот. Бизде мыйзам жагынан бардык мүмкүнчүлүк бар. Мен ар дайым эле айтып жүрөм, мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Дагы айтам, бизде криминалды жок кылып салганга мыйзамдар жетиштүү, аны аткарыш керек да. Адам фактору дегеним ошондон, иштеш гана керек. Булак, Назар Ньюс, KG.
Бишкек ЖЭБти модернизациялоо боюнча айыпталып жаткан мурунку премьер-министр Сапар Исаков соттук отурумга катышпай камерадан чыгуудан баш тартты. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев билдирди. Анын айтымында бүгүн соттук отурум маалында айыпталуучулардын коргоочулары эки күбөнү мажбурлап алып келүү тууралуу өтүнүштү билдиришкен. Алар соттук, экономикалык жана соттук курулуш экспертизаларын жүргүзүп жатышкан. Буга чейин прокуратура аларга бир канча жолу билдирме жөнөткөн, бирок эксперттер жоопко келишкен эмес. Биз аларды суракка алышыбыз керек. Анткени $111 миллион өлчөмүндөгү чыгым кайдан келгенин түшүнүшүбүз керек. Судья мажбурлап алып келүү тууралуу токтомду чыгарып, түштөн кийин айыпталуучуларды суракка алмак. Сапар Исаков камерадан чыккан жок. Анткени ал күбөлөр суралгандан кийин көрсөтмө берем дейт. Жыйынтыгында сот айыпталуучуну мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарды. Анын кандай жол менен алып келишет белгисиз. Анткени тергөө абагы сот аткаруучулар үчүн жеткиликсиз, деди Замир Жошев. Эске сала кетсек, эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашурууда коррупция фактысынан мамлекетке $5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндө зыян келтирилген. Мындан улам мурунку премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдингдин мурунку башчысы Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку башкы директору Салайдин Авазов, Улуттук энерго холдингдин башчысынын мурунку орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо башкарма тобунун директору Темирлан Биримкулов жана мурунку финансы министри Ольга Лавроваларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция боюнча айып тагылууда. Булак 24 KG.